Баары апасы нарындык болгондуктан. Мен ойлойм, атасы нарындык болуп, этке жакын болот экен го. Жок, атасы Баткенден. Көңүлүңүздү ооруткан болсом кечирип коюңуз. Эне бала үчүн баардыгына даяр. Мен силер үчүн баарына даярмын. Эле жүрөгүм ооруп кетти. Атам өзүнүн үй бүлөсү менен, бирок үйлөнгөндөн кийин башкача болуп калат экен да. Мен ойлогом да атам үйлөнсө мурдагыдай эле болобуз депчи. Бирок көрө элек да. Ошондо атасы баласын 7 айдан бери көрө элек. Ооба. Салам достор, бүгүн биздин дан программабыздын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биздин куттуу студиябызга баарыбызга белгилүү болгон актриса. Бир учурларда мукам үнү менен ырдап да калган, бирок кийинки учурда жок болуп кетти. Кайда жүрдү деген суроо баардыгыңыздарда жаралса керек. Азыркы учурда кичинекей жөнү тарбия алып жаткан экен. Белгилүү үй бүлөнүн туң кызы Бегимай Бекбоева биздин коногубуз. Бегимай, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат. Кичинекей уулуңузга карабай биздин көрсөтүүбүздөн келип конок болуп бергениңизге. Алгач жумурай журт менен амандашып алыңыз. Сизди аябай сагынышты. Чоң рахмат, сиздерге рахмат. Кыргыз эли саламатсыздарбы, мен дагы аябай сагындым. Ошо көрөрмандар менен кыргыз эли менен көпүрө болуп аткан сиздердин жалпы жааматка сиздерге назира рахмат. Ушундай бизди конокко чакырганыңыздарга албетте мен дагы сагындым. Бала менен үйдө отурасың кечке. Сиздер чакырганда дароо чуркап келдим. Рахмат сизге. Бүгүн эмне жасайбыз, Бегимай айым, айтсаңыз? Мен бала менен баягы үйдө отургандыктан бат-баттан кылуу тамактар, анын үстүнөн менин балам аябай камырга, эмеге, этке жакын да. Баары апасы нарындык болгондуктан. Мен ойлойм, атасы нарындык болуп, этке жакын болот экен го. Жок, атасы Баткенден, бирок өзү эме да, жакшы көрөт ушундай тамакты. Ошондуктан рошки менен эт менен аралаштырып ушундай курабыз да. Фаршты анткени баламдын эң сүйүктүү тамагы ушул да. Фаршты анын үстүнөн дароо бышат эмеспи? Ооба, дароо бышат, анан сонун кылып бат-баттан ошо именно ошо бала багып аткан айымдарга жакшы. Уулуңуздун аты ким? Эмирхан. Эмирхан эйгача сиз экөөбүз дароо тамак жасай калайлы. Мен эмне кылайын? Сиз пияз ачып бериңиз. Эмне коноктор келели мага пияз ачты бересиздер? Жакшы, Бегимай, кандай жүрөсүз? Жок болуп кеттиңиз, бала менен үйдө экенсиз, жакшы жаңылык айттыңыз. Турмушка чыкканыңыз жөнүндө эч кимге кабардар болгон жоксуз? Ооба, биз баягы шариат боюнча эле мусулманчылык, мен өз жолдошум ошондой да, эме мындай жалпы мындай жарыя салган жаман көрөт үй бүлө нерсеничи, четке чыгарган. Чыгармачылыкка каршы эмес, бирок анчалык мындай грамм болуш керек дейт да. Ошондуктан көп аралаштырба, көп эме кылба деп. Даже баламды деле эме кылам, баары бала деген ширин экен да. Болбой эле киргизем, анан тил угабыз атабыздан кээде. Киргизбеди. Демек, тоюңуздар чакан туугандардын коштоосунда гана өттү, Ооба, ооба. Мусулманчылыкта эле мындай баягы ысырап болгону жаман көрөт да көбүнчө. Ошон үчүн чакан кылып эле шарият боюнча эле той кылдык да. Шарият деп калыңыз, жолук салынуудагы себепчи болгон жезебизби же өзүңүз эле жолук салдыңыз? Жок, өзүм эле. Мен өзү намаз окуучумун, бирок ошо төрөгөндөн кийин баягы эме болбой намаздарын тургуза албай жүрөм, бирок жакында тургузам бирөөс кайрадан 5 маал намазымдычы. Жездем Баткенден кийин сиз чүйдө эле жүрчүңүз, чүйдө эле чыгармачылык менен алек болуп Баткенден жолуп калыңыздар. Жок, чыгармачылык чөйрөдөн ал деле баягы чыгармачылыкта дос балдары бар да, досторум бар, ошолор менен. Чыгармачылык эмес, Жок, бирок музыкант жакын да эмегечи, бирок өзүнчө башка чөйрөнүн инсаны. Бирок кафе-сафелерде ырдап калат, кээде ошентип ырдап калчу да, азыр ырдабайт. Кафеде тааныштыңыздарбы? Ооба, досторубуз тааныштырган да, чыгармачылык чөйрөдөгү дос балдар тааныштырган. Болду, ушул меники болочоктогу балдарымдын атасы деп мындай бир жүрөкчөлөр пайда болуп кетти. Билбейм, андай башында мындай дос катары эле сүйлөшүбүз, анан кийин өзү эле сени аябай аял катары жакшы көрөм деп мындай мага турмушка чыкчы деп атама барып колумду сурап. Анан атам, мен 29 жашымда турмушка чыктым, 30 жашымда балам төрөдүм да ошондо. Анан эми возрастың деле келип калды деп, папам жакшы бала экен деп, папам алдына барып, папам менен коңгурашып, таанышып, колум сурап, анан атам айтты, мен сага аманат кылып тапшырам депчи. Анан ошондон эле макул болду папам деле. Бирок свадьба кылбайбыз деди өзүнүн шарттарын айтты, ооба деп. Анан өзүбүз мындай чакан эле той кылып үйлөнгөнбүз.
Анан кийин өзүнүн баягы командировкаларда улам эме кылып кетип турат да, ошого байланыштуу карантинде балам төрөрдө ошо именно. Сиз деген карантин астында төрөп Ооба калдыңыз. да, 22 мартта төрөдүм, анан ошондуктан баламды атасы видео менен эле чалып көрүп, сүрөттөн көрүп турат. Бирок көрө элек да. Ошондо атасы баласын 7 айдан бери көрө элек. Ооба, анткени тиякта жумуштарынан мына чыгам, мына келем деп келатканда жолдон эме болуп калды. Казакстандан кармап кайра назад кеткенге туура келип калды. Аябай эме болду да. Балам да аябай трудный бир кырдаалдарда төрөлдү да. Демек, жолдошуңуз Италияда турбайбы? Ооба. Италияда эмне иш кылат? Өзүнүн бир бизнестери бар. Атабыз көп мындай өзүнүн немелерин айта бербейт. Ушундай киши да өзүчө. Анан жүргөн жакшы көрөт. Тынч жүргөндү, мындай ызычы жок. Бизден дагы эчтеке эме кылбай, тынч жүргүлө деп. Ушундай да. Тарбиясы. Билишимче, сиздин апаңыз да Италияда, э? Ооба, апам да Италияда. Ошол жактабы же? Жок. Эки башка шаарларда. Эки башка шаарда. Демек, сиздин апаңыз деле небересин көрө элек экен. Ооба, апам аябай, бирок аябай өтө жакшы көрөт Эмирханды. Бир күндө жөн эле 100 жолу чалат го. Эмирханды аябай жакшы көрөт. Ошо Эмирханга жетпей жүрөт магам дагычы, аябай келе мына деп атат да. Бир кезде апаңызга тарынып калып жүрдүңүз эле. Кантип кайра табыштыңыздар? Ортоктош болуп, ким ортого түшүпсүздөр табыштырдан эмнеден улам? Сиз апаңызга тарынып калдыңыз беле же апаңыз сизге тарынып калдыбы? Эми баягы турмуш кенде, жаштык кезде, баягы кичинекей болуп, бала кезде билбей апаңа жөн эле тарынып жүргөн экен, бирок жашоо ушундай кийин өзүң баягы балалуу болгондо анан билет экенсиң да, эненин баркынчы, эненин кадырын билет экенсиң. Анан ошондон кийин өзүм эле апама байланышып, кечирим сурап, апамды сагынат экенсиң. Баары сагынчумун мурда деле. Просто ортодо аябай адамдар айтып атпайбы, баягы мезгил өзгөрөт экен, адам айлана чөйрө өзгөрөт экен. Анан сени эне менен баланы кайраштырып, ортодо ушинткен адамдар болот экен, ортодочу. Ушундай адамдардан Кудай сактасын. Анан өзүң эне болгондо ошонун баарын түшүнөт экенсиң да. Ошо ортоңуздарга эметкен уруштурган жакын бир тууган инсандарыңыздарбы же жөн деле Эми ар түрдүү да, ар түрдүү адамдар. Туугандар да бар, жакын адамдар да бар, алыстан кошуна дегендер бар. Ар ким ар кандай бир нерселерди айтып, баягы ошон үчүн эме экен да, апам байкуш болсо ушулар кийин чоңойгондо өздөрү билет, түшүнөт деп күтүп жүргөн экен да. Кийин аябай жылуу кабыл алды. Мен апам менен элешип аябай сонун өзүм жеңил сезип, ушундай жашоом кадимкидей эми мындай 100% өзгөрдү десем болот да. Фаршыбыз даяр болуп калды, пиязыбыз дагы даяр. Эми сиз апа деп калбадыңызбы? Жүрөгүм бир башкача болуп кетти да. Мен дагы 3 баланын апасымын. Өзүмдүн апамды аябай жакшы көрөм. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып апаңызга чалып көрбөйлү, кандай дейсиз? Ооба, албетте. Италияда азыркы учурда эмне кылыптыр? Италияда саат канча болуптур? Ден соолугу кандай дегиле? Качан келет Кыргызстанга? Хорошо. Уруксат болсо, Апама биз бир күндө улам чалып турбасак башы сооруйт балам экөөбүз. Апам дагы Эмирханды улам көрүп турат. Мама, кандайсыз? Мамаке, жакшысызбы? Эжеке, кандайсыз, жакшысызбы? Мен Назирамын тааныдыңызбы? Көрүнүп атабы, жакшы эле угулуп атабы? Чоң этип койсоң. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, шүгүр алдым. Өзүңөр жакшы. Рахмат, бизде баары жакшы. Италияда аба ырайы кандай? Биякта аба ырайы жакшы, биякта кыш болбойт экен. Биякта күз, жаз. Азыр күз да. Биз жака качан келесиз? Биз жака келбейсизби? Бизде чиле түштү, суук бизде. Ошо сууктан качып кетпедимби? Жакшы. Азыр биз маек куруп атып, Бегим айы сиз жөнүндө сөз кылып калды. Анан кели апаңызга чалып көрөйүк деп сизге чалганыбыз го. Канча неберелүү болуп калдыңыз? 2 неберелүү болдум, Кудайга шүгүр буйрса. Эң жакшы көргөн небереңиз? Азыр Бегим айдын уулу болуп атыптыр, э? Бегим ай тим эле сүйүнүп. Небере бир башкача таттуу болуп турбайбы? Балаганда ошо неберең бир башкача көрүнүп экен да. Небереңиз 7 ай болуп калыптыр, көрбөпсүз. Мындай видеодон дагы баягы баамдап көрсүзбү? Кимге окшош экен? Эми мындай баамдап көрсөм ошо Бегим айга эле окшошуп кетет.
Жакшы. Анын атасына да кичине окшошот. Кыргызстанды сагындыңызбы? Качан келесиз? Мен жаңы эле кеттим. Где-то келгениме бир жылдай болуп калды да, былтыркы декабрда кеттим. Анан ошо жолдор жабылып калып, мен да шаар көргөнү келгем да бир. Ошо мен кайнана вирус болуп калып, мында карантинге жабылып калган. Ошо Сиз эс алууга барып калып кеттиңизби? Ошо жакта калып, анан биякта подружкаларым бар болчу, ошо дос кыздарым как раз жумуш эметип калган, анан жумуш иштеп калдым. Биякта пока шанс бар да, эме бар да иштеп алайын деп. Эмне жумуш кылып жатасыздар, сыр болбосо? Кадимкидей эл катары чурдак сүрүп пайма сайып атат. Кемпир чал карамай. Ошо кемпир чал караган жумуш экен, биякта бөлөк андан башка жумуш жок ошо. Эли кандай, салты жактыбызга, тамак ашы кандай? Кыргыздын беш бармагын сагынсаңыз керек, Ой, биякта беш бармак, бияктан деле эттин түрү экен. Бияк наоборот аябай правильный питание жакшы экен да. Убагы менен жейсиң, калория аз, эттин түрү ушуяк экен. Биякта жылкынын этин чучугун, казы картасын ыргытып ийет экен. Элестет, магазиндерге барсаң, жана ич май ушундай майларды бекер берет, бесплатно берет экен. Майларды. Эттерди болсо, как положено, аябай лабораториялардан өткөрүп, ар бир эмесинде. Койдун эти өзүнчө, козунуку өзүнчө, уйдуку өзүнчө, жылкыныкы өзүнчө деп аябай сонун сынап. Сиз буюрса Кыргызстанга келсеңиз, сизди берүүбүзгө чакырып, Италиянын тамактарынан жасатабыз, үйрөнө бериңиз. Буюрса, үйрөнүп калдык. Үйрөнүп калдыңызбы? Үйрөнүп калдык, ашыбаксыз. Жакшы. Жакшы. Учурдан пайдаланып, ушул Бегимай кызыңыз сизге жакшы каалоо тилектерин айтып кетейин, Назиреже дейт, анан ошол Бегимай. Мама, сизге рахмат. Сизди капа кылып, көңүлүңүздү ооруткан болсом кечирип коюңуз. Мен сизди жакшы көрөм. Сагындым. Илева эне балар үчүн баарына даяр. Самое главное иман болобой. Жүрөгүңө иман берсең, ушу балаңдын өмүрү узун болсун, иман болсун. Аман эсен өйдөгүстө сырткары болба. Эне бала үчүн баардыгына даяр. Мен силер үчүн баарына даярмын. Сылган эс олуңар болуп, кырсыктын сырткары болба. Эжеке, сизди күтөбүз анда. Кудай буйрса. Аман эсен келип алыңыз. Рахмат силерге. Келаткан уй жылы молчулуктун, токчулуктун, жакшылыктын жылы болсун. Аман эсен келип алыңыз. Рахмат, айтканым келсин, рахмат. Чоң рахмат, силердин ишиңерге ийгилик бар болгула. Кыргызстанга бакубатчылык, жакшы жашоо, ушу Европадагыдай жашоолор келсин эртерээк. Жалпы кыргыз элине тынччылык. Рахмат, мама, аман эсен келиңиз, сизди күтөбүз. Ошо күнү макул, мама. Бүтүп турганча тамактыбызды жасап алайлы. Небереңиз уктап жатат, биз тамакты бүтүрүп алалы. Өлө жүрөгүм ооруп кетти. Апаңыз менен сүйлөшүп алып кичине жеңилдеп калсаңыз керек, Ооба. Жогоруда айттыңыз, күнүнө 100 жолу сүйлөшүп турабыз. Ооба, бирок баары деле сүйлөшүүдө толкундануу бар экен да сизде. Ооба, баары деле. Болсо атаңыз менен катышасызбы? Атам менен ооба, албетте катышам. Бирок атам үйлөнүп, өзүнүн үй бүлөсү менен да. Атам үйлөнүп, өзүнүн үй бүлөсү менен, бирок үйлөнгөндөн кийин башкача болуп калат экен да. Мен ойлогом да атам үйлөнсө мурдагыдай эле болобуз депчи. Бирок баары деле атам аябай жакшы. Атам менен да катышабыз, апам менен мына. Бирок эне менен салыштырмалуу эне башка болот экен да. Эне баары даже күйөөгө тийбейт экен балдарым үчүн депчи карабайсызбы, мисалы да. Атам болсо үй бүлө эркектен эркек экен да. Кайсы жерде эме болсо ошол жак менен биз менен баягы сый мамиледе эле сүйлөшүп калган да. Кандайсыңар, жакшысыңарбы, ошол эле. Жакшылык жамандыкта гана жолукмай, ошо. Эми атаңыз менен видеосын окуп сүйлөшпөй эле элемиз, жүрөгүңүздү ооруп. Жок. Сүйлөшүп алалы. Кеңиз май кызыгып калды, эми барып фаршты куруп алабыз алгач. Карандырып алайын, жүрүңүз. Тиякта болсо рожкин салып койдук. Ал кайнаган суда, Пияз
Биздин аябай мен балам өзгөчө аябай жакшы көрөт ушу тамактычы. Мен дагы өзүңүз жалгыз жашайсызбы же туугандарыңыз менен жашайсызбы азыр? мурда баягы иштеген группамда бир жакшы сиңдим бар болчу. Ошол сиңдим менен учурда туруп атабыз. Анда балдары бар. Баягы Эмирхан балдар менен чогуу өссө жакшы экен да. Алар эмне кылса ошону кылат экен. Ошон үчүн баягы жалгыз болуп, эгоист болуп калбасын деп баламдычы, ошол айрана чөлөгө балдар менен чогуу өссүн деп ошол учурда ошо сиңдим менен туруп атабыз. Мынакей фаршты салабыз. Эт менен. Байгазандын бай азыгы мынакей ичинде бардык продукциялар бар. Пельмень, манты, котлеты, чучваралар бар. Үйдө отурган айымдарга эң ыңгайлуу, даамдуу, даамы бир өзгөчө. Ошондуктан бардыңыздар Байгазандын бай азыгын тандаңыздар. Play Marketке кирип, ошол программаны көчүрүп алып туруп, үйгө заказ кылсаңыздар, доставка менен жеткирип беришет. Бегим айым жасаган тамак да даяр болуп калды. Азыр эми кичине чашалчалардан сеп алайлы дейт. Сиз турайсызбы? Ооба. Бала тарбиялоодо сизге ким жардам берип атат? Мага Барбы кыздар же сиңдим бар азыр учурда, баягы көбүрөөк баласы көбүрөөк болгондуктан опытныйраак дегендей. Атак мындай өзүм эле эметтим, бирок мамам дайыма мактайт, аябай таза, жакшы карайсың баланы депчи. Мынакей. Дамдап көрөлү, даяр болду. Дамдап көрүңүздөр. Сиз көз дамдап көрүп, шашпай, чайдан ичип, столго отуруп жейли гана эми бысмыга. Сон болуптур дамдуу экен. Дамдуу болуптур чынында эле. Бат бир 30 мүнөттүн ичинде эле Ооба, эң ыңгайлуу тез аранын ичинде жасалат. Жыйынтыктоочу суроо болсун сизге. Чыгармачылыкка кайра кайтып келүү кыялыңызда бар болсо керек, э? Албетте, чыгармачылыкка сөзсүз кайтам. Баягы мен өзүм менеджерим Максат Анарбек менен иштеш баштаганда турмуш жолуна ушундай болуп калды, бирок анан кийин балалуу болуп калды, боюмда болуп калды. Ошону менен эле алышып кайрадан эми ишти баштаган турабыз, Кудайым буйрса. Мына балам ошо тороосун деп эле күтүп тургам. Кудай буйрса жакында жаңы ырларды уже баштайбыз да, кыскасы. Көрүшкөнчө анда Кудай буйрса бул акыркы жолугушуубуз эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпоймун. Кудай буйрса эфирлерибиз али алдыда. Көп жакшы жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшөбүз. Учурдан пайдаланып биздин башка демирчүбүз Байгазанын бай азык полуфабрикатына көңүлүңүздөрдү бурдура кетейин. Аябай көп жасалчу тамактар бар. Манты, пельмень, чучвара, котлет. Айтор мага бүт продукциясы жагат. Эң негизгиси 100% халал. Анан бир нерсени баамдап коюңуздар, пельмень мантылары колго тууралат. Бул фарштан жасалбайт, аябай даамдуу. Барыңыздарга сунуштамакчымын Байгазандын бай азыгы. Анан эми эмне демекчимин? Кыргызстан телеканалын алыстабаңыздар. Максат Анарбектин YouTube каналына катталып коюңуздар, сөзсүз түрдө комментарий жана лайк басууну унутпаңыздар. Аты жөнүм Назира Бердиулова. Көрүшөбүз. Все.